Бизге убактыңызды бөлүп бизге көп маалыматтарды бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Аракет кылдыңыз. Ооба. Клара эже, сизге чоң рахмат. Бизге ушундай жакшы, туура маалыматтар менен бөлүшүп бергениңизге. Ошол сизден алган маалыматтарыбызды дагы өзүбүздүн турмушубузда сөзсүз колдонуп Маалыматтарды биз башка адамдарга да жеткизгенге аракет кылабыз. Башка кыздарга. ооба. Жеткизгиле, өзүбүздүн жанагы семинар тренингтерди болот экен. Наргиз. Рахмат, Клара эже. Наргиз, бүгүн Аксы районунан көп катыштык, мугалимдер да кирди, бардыгы, окуучулар көбөйүп калдык. Айылдык ден соолук комитет барган сайын көбөйүп атат. Ооба. Ошонусу жакшы болуп атат, адыклардын болгону. Мен бүгүн райондун өзүнө кирдим, анан бардык эмелер катышат деди, маанилүү экен деп түшүндүрдүм. Ошон үчүн бардык мектеп окуучулар даже азыр мугалимдердин группасы чыгып атат. Биз катышпай калдык, биз эме кылбай калдык деп, ошо көп болуп атат. Окуучулар да катышат деп. Ошо. Ошону мектеп башталды, Кудай кааласа, мектепке дагы киргизип коюш керек экен да. Эми бир айда бир жолу кылыпчы мугалимдер менен ошондой барып маалымат алып, бири-бирине ошондой нерселерди бири-бирибизге үйрөтүш үчүнчү. Туура. Мына мектеп ачып эле, ай сайын бир окуу кылып коюшубуз керек, жакшы эле. Жанагындай кыздар себеттер болот, ошол күнү эле бара калып эле ошолор менен чогуу 5-чи класстан өйдө баштап, 5-чи класстан баштап көпчүлүк кыздар деле чоңоюп калды эми азыркы убактарда. Сизге туура айтасыз. Буга кызыкканы да кызыгып кошулуп атат. Кызыкпаганы мындай айтсаң дагы кызыкпайт да, кошулгусу келбейт, мындай көңүлү жок да эч нерсеге. Кыздар азыр көптөр эле ошондой болуп калыптыр да. Деле андай эмес, себеби любой кыздын уже 5-чи класстан баштап турмушка уже даярдык боло баштайт да, негизичи, мындай жаратылыштын негизи да алчы. Мисалы үчүн 5-чи класстан баштап уже айыс келе баштаган убактан баштап уже кыздар уже өзүнүн гигиенасын, жүрүш турушун уже оңдой баштайт да, себеби чоңое баштайт да. Мисалы үчүн төштөрдүн жаралышы, мындай аң сезимдер ойгонуштар уже башталгандан баштап кыз киши өзү деле кызыга баштайт да мындай нерселергечи. Ошол жактарда бар, мындай түшүнгөнү тура эле түшүнөт. Бул нерсени уялбай эле айтыш керек. Эң сонун сунуш болуп атат. Мына адыкчы бир эле кыздарга эмес, ошо бойжеткен эр азамат 10-11 класстын балдарына да өтсө, мына бул репродуктивдүү ден соолук алар үчүн да кызыктуу. Балдардан дагы өзүнчө ушундай немени группа ачып, аларга да өзүнчө жанагы эми балдардын өздөрүнүн мугалимдери болот да, ошолорго да үйрөтүп коюш керек да. Агай үйрөтүп айтып койсо. Бир барганда бул ден соолук жөнүндө, бир барганда тиги жигиттердин жана зомбулугу жөнүндө баргандай темада өтсө болот. Өзү негизи балдар менен эч ким иш кылбай жатат да, балдар менен иш кылышыбыз керек. Өзү негизи бар. Биз врачпыз, биз бар айтып өткөрөбүз. Азыр эми кыздар менен баштап, кыздарыбыз кичине маалыматтуулугун жогорулатып атсын, анан может балдар менен да баштайбыз. Жашоо мүнөзү деген сабак бар. Ал жумасына бир жолу болот. Балдарга да, кыздарга да өтүлөт да. Ошол жерде ушул темалар боюнча ушу сабактар өтүлөт. 30-20 сааттык сабактар бар да жылына. Неме, кесиптеш, эгерде экөөбүздөн сырткары АДКдан өкүлдөр келип, врачтардан келип өтсө, кызыктуу дагы болот да. Алардын кулагына айтат, менимче. Башка тараптан келгени. Мына эмне себептен башталгыч класстарга айылдык кеңештин депутаты келип жомок окуп берип атат. Бир жолу эле жомокко кирип алышат, баягы кишинин окуганын көрүп отурушпайбы. Ушундай да, баягы көнүмүштөн сырткаркы көрүнүштү көрүш балдар үчүн кызыктуу болот. Ооба. Урматтуу биздин бүгүнкү тренингдин жалпы катышуучулары, бардыгыңыздарга дагы бир ирет рахмат. Бизде азыр бул жакта 4-5 мүнөт убакыт калды. Анан эгер уруксат этсеңиздер, анда ошол негизинен жалпысынан ошол жыйынтык шоо иретинде өзүмдүн бүгүнкү тренинг негизинен биринчиден Клара эже, сизге чоң рахмат. Эле
пайдалуу көптөгөн бизге керектүү маалыматтарды, өзгөчө кыздарга керектүү маалыматтарды камтыган бул жакта жаңы кошулуп бул проекттин негизги максаты тууралуу жакшы маалымат алып берди деп ишеништемин жана ошондой эле ошол эле учурда бүгүн мисалы бизде 50ге жакын катышуучу болду. Буга чейин ошо билсеңиздер 10-15 киши менен эле биз талкуулап атсак, азыр бүгүн 50 кишинин катышуусунда онлайн тренинг уюштурдук. Бул дагы бир жакшы ийгилик, жакшы бир жаңылык, жалпыбыздын бир чоң ийгилиги десек болот. Ошо бардыгыңыздарга чоң рахмат. Өзгөчө тренингди уюштуруп, атайын сиз даярдап, жакшы маалыматты бөлүшкөнүңүз үчүн сизге да, Клареге чоң рахмат. Андан кийин биздин бул жакта Айнуран аркылуу эжебиз дагы башка АДКнын мүчөлөрү өздөрүнүн маалыматтары менен бөлүшүп, жалпы эле мугалимдер, кыздар ар тараптан маселени карап изилдеп талкууладык. Андан кийин ошол эртең бизде ошо Айнура эженин дагы тренинги болот. Эртең саат 3-тө ошого дагы бардыңыздар кирип, активдүү катышып, медицинанын негизинде кандай негизги маалыматтар, өзгөчөлүктөр бар, ошолор тууралуу кененирээк маалымат алып, өзүңүздөр каалаган суроолорго жооп таба аласыздар деп ойлойм. Андан кийин албетте эле чындыгында эле бул бир эле кыздарга эмес, ошол эле учурда балдарга, негизи эле ошо коомчулукка бул темаларды айтыш керек экендигин баардыгыбыз эле азыркы учурда ошо түшүнүп билдик деп ойлойм. Андан кийин бизде деле башында негизинен эле мисалы ушул репродуктивдүү ден соолук дегенде бул сөздү айткандан да уялып, аябай ушундай сыяктуу көптөгөн кыйынчылыктар болгон эле, мисалы азыр дагы боло берет. Бирок чындыгында бул маалымат бизге өтө керектүү. Чындыгында бул нормалдуу, табигый, кыздарга дагы, балдарга да тийиштүү нерсе экендигин баардыгыбыз ошол убакыттын өтүшүнөн түшүнүп билип атабыз. Андан кийин ошол келечекте негизи эле коомчулук, ошол эле ата энелерге, ошол эле мугалимдерге бул маселенин маанилүүлүгүн жана туура маалымат бере турган жолу бар экендигин ошол көрсөтүп, түшүндүрүп, келечекте мындай жакшы ар бир болот деп ойлойм. Бардыгыңарга дагы бир ирет чоң рахмат. Сизге дагы өзгөчө ыраазычылык билдирем. Жалпы ушул макул. Тынч болгула, негизи тынч бололу. Баарыбыз аман бололу, бар болгула. Эртеңгече көрүшкүчө. Боп. Макул, дагы тренинг көптөгөн маалыматтарды алдык. Чоң рахмат. Макул. Болголу. Жакшы маалыматтарды алдык. Өткөн эжекелерге чоң рахмат. Жакшы маалыматтарга ээ болдук, кыздар. Чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.